Учурда бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы тарабынан айыл чарба иштерине карата дыйкандар үчүн активдүү жардам көрсөтүлүүдө. Евразия экономикалык биримдикке багытталууда Кыргызстандын дыйкандары өндүргөн продукция эл аралык стандарттарга жооп бербей калышы мүмкүн. Мындай кооптонуулар менен Чүй областынын Москва районуна караштуу Александровка айылынын дыйкандары чыгышып, бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын төрагасы Аскар Салымбековго кайрылышты. Дыйкандарды Москва районундагы миңдеген гектар жерлер иштетилбей жатканы, өндүрүлгөн жер жемиш азыктар сатылбай чирип кетиши райондун агрардык техникасынын көрсөткөн кызматынын кымбаттуулугу тынчсыздандырды. Мощных стимулов для поднятия сельскохозяйственного производства. Агрардык өндүрүштү көтөрүү үчүн айыл чарба кооперативдерин түзүү кубаттуу колдоо болуп эсептелет. 25 жыл аралыгында биздеги майда айыл чарба өндүрүүчүлөрү чоң ийгиликтерге деле жетише алган жок. Андыктан айыл чарба кооперациясына биригүү менен иш алып баруу алда канча оңой жана багыттуу болот. Прорыва в агропромышленном секторе не наблюдается на протяжении 25 лет. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы келечекте кооперативдик биригүүлөрдү коммерциялык эмес деп таанытып, салык төлөөдөн бошотуу үчүн жогорку кеңеште бул маселени көтөрүүгө даяр. Аскар Салымбеков мындан тышкары дыйкандардын дагы бир көйгөйүн чечип берди. Эрте ушучу бакча, жер жемиштер жана күздүк түшүмдөрүн өндүрүп сатууга Дордой дыйкан базарын сунуш кылды. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы тарабынан Чүй жана Нарын областарында атайын механизацияланган станциялар ачылган. Мындай станциялардын ачылуу себеби жазгы жана күзгү талаа иштери үчүн дыйкандарга арзандатылган баада кызмат көрсөтүлүп турат. Өткөн жаз айларында Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын жардамы менен Нарын областында 1000 гектардан ашык жер айдалган. Эмгек партиянын эң негизги максаты бул биздин дыйканчыларга жардам берүү, арзаныраак фермерлерге ошо жеңилдеткен эмелер менен жардам берүү. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы алып келген жаңы үлгүдөгү техникалар заманын талабына жооп берет жана башка техникаларга салыштырмалуу ылдамдыгы менен айырмаланат. Мисалы бул сары комбайн механиктин компьютери менен бул компьютерди көп чоңдор билбейт. Ал жагын жакшы өздөштүргөндө канча чапканын жана кандай иштегендерин барлык системаларын уже жаттап билем да. Учурда Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын көмөгү менен Чүй областынын Жайыл районунда оруп жыйуу иштерине жардам көрсөтүлүп, 300 гектардан ашык жер иштери бүткөрүлдү. Мына эмгек партиясы бизге аябай жардам берип отурат. Могу жерде жаңы техникалар менен New Holland, Dominator класс комбайндары, жаңы комбайндар менен ошол партия бизге өтө көп дыйкандарга жардам берип отурат. Азыркы учурда оруп жыйуу иштерине 1 гектарга күйүүчү май өзүнчө алынып 3000 сом төлөнсө, Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы дыйкандар үчүн 1 гектарга күйүүчү майды ичинде калтыруу менен 2000 сомдон жеңилдетилген баада кызмат көрсөтүүдө.